Мындан 30 жыл мурун Теңиртоо айымдар конгресси түзүлүп, алар негизги максат кылып Нарын облусундагы апаларга, келиндерге, көп балалуу энелерге жардам көрсөтүү максатында турмуштун агымында алардын маанайын көтөрүү үчүн ар кыл долбоорлор менен иш жүргүзүп келишет. Биз жалпы республикалык аялдар конгрессинде мүчө болуп 93-жылдан бери иштеп келгенбиз. Анан бирок 15-жылы биз кайра Нарын облустук Теңиртоо айымдары конгресси болуп уюштук. Ошондон бери биздин облустагы айымдарга баягы коомдогу жашоону жеткизүү, коомду баягы туура түшүнүү, баягы сабырдуулук менен оокатыбызды кылууну, баягы бейбечаралар бар арабызда, аларга спонсорлук жардамдарды берип, ушундай иштерди иштеп келебиз. Бизде 17 айымдан турган пленум мүчөлөрүбүз бар. Баардык баягы жоопкерчиликтүү жакшы айымдардан түзүлгөн. Ар кимиз ар кандай акылдарды айтып, ортого акылдарыбызды коюп иштей беребиз. Андан тышкары ошол кездерде аябай мода болуп кетти эле. Ошол чет мамлекеттерден ар кандай жардамдарды да алып иштеген убактарыбыз көп болду. Кийим кечек, тамак аш, Каутер Парк Интернешнл деген уюмдан рахмат айтып коюшум керек. Ушу уюм бизге көп жардамдарын бере алды. Андан тышкары мен ушу 15-жылга чейин иштеп, андан ары тиги жер которуп кеткендигиме байланыштуу бүгүнкү күнү баягы өзүбүздүн пленум мүчөлөрү чогулуп, Дыйканбаева Бурусун журналистиканы дайындап, бүгүнкү күнү баягы ынтымактуу иштеп жатышат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун улуттук нарыкты жайылтуу, ысырапкорчулукка каршы күрөшүү жөнүндөгү демилгесин элдин турмушуна коом талап кылган зарыл маселелерди көтөрүп чыккан, эл арасында, айрыкча энелер арасында жайылтууга талыкпай аракеттери көрүлүп келет. Аялдардын коомдогу жана үй бүлөдөгү ордун активдүүлүгүн арттыруу, ошону менен өлкөдөгү болуп жаткан жакшылыктарды эл арасында, энелер арасында жайылтуу, аялдардын мындай өзүнүн ордунун табуусуна бир көмөктөшүү максатын көздөп ушул багытта иш алып барып келе жатабыз. 2015-жылы ушу өзүбүзчө жаңы аталыш менен Теңиртоо айымдары конгресси деп аталып, ошол боюнча иш жүргүзүүдөбүз. Эми бул боюнча биздин аялдар мүчөлөрү жерлерде мүчөлөрүбүз бар. Ошолор аркылуу бир азын-оолок кылып бир мүчөлүк акыларды түзүп, ошолор аркылуу бир орукчан айымдарга, жардамга муктаждарга жардам берип келе жатабыз. Андан сырткары биздин ушул эң негизгиси максатыбыз кийинки бир азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан иштерин айрыкча президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичтин ушу улуттук нарыкты жайылтуу жана ысырапкорчулукка каршы күрөшүү жөнүндөгү элдин турмушуна коом талап кылган ушул зарыл маселелерди көтөргөн жарлыктарын эл арасында, айрыкча энелер арасында кеңири жайылтып жатабыз. Жерлерде болуп, ушу айрыкча мореке кыздарыбызды бир адептүү, имандуу, билимдүү кылып тарбиялоодо бул эненин эмгеги зор эмеспи? Мына ушул багытта жанагы чыккан улуттук нарк жөнүндөгү мыйзам бул өзүнүн бир жакшы турмуштан өзүнүн ордун таап атат. Ушуну энелер арасында жайылтуу эң негизгиси максатыбыз болууда. Учурдагы ушу жашообуздагы дагы бир олуттуу көйгөйгө айланып бараткан ысырапкорчулукка каршы күрөшүү болуп атат. Бул боюнча дагы өкмөт башчысынын чыккан жарлыгы эл арасында бир колдоо таап атат. Чындыгында ысырапкорчулук кийинки кездери өтө күчөп кеткен. Ушунун алдын алуу, мындай ашыкча ыгым-чыгымдарга жол бербөө максатында мындай эми көбүнчө энелер арасында сүйлөшүүлөр өзүнүн бир жакшы натыйжаларын берип атат. Энелердин үйдөгү, коомдогу аткарган иштери кийинки жаштарга өрнөк катары калтыруу максатында айымдар жаңы өмүрдү жаратуучулар аттуу китепти чыгардык. Бул китепке жалпысынан 108 айым кирди. Китепке киргендер баатыр энелер ар кайсы кесипте эмгектенип, уул кыздарын татыктуу тарбиялап, тууруна кондурган, эмгеги менен элге таанылган айымдарыбыз. Андан сырткары, азыркы учурда коомдук иштери менен таанылган айымдардын бейнелери чагылдырылган. Билим берүү өтүп, биздин ишибиздин жүргүзгөнүбүзгө ушул 30 жыл болуп калыптыр. 30 жылдыкты белгилеп жатабыз. Учурдан пайдаланып, мен жалпы эле энелерди, ушул өзүбүздүн конгресстин активдүү мүчөлөрүн ушул 30 жылдык мааракебиз менен куттуктайм. Ар бирине үй бүлөлүк бакыты таалай, ден соолук иштерине ийгилик каалайм. Конгресстин өзгөчөлөнгөн активдүү мүчөлөрү баалуу сыйлыктар менен сыйланышты.